кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдер таазим этпеген. Тагдыры жолу Ассаламу алейкум, урматтуу мусулман бир туугандар. Биз Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюму өзүбүздүн кезектеги кайрымдуулук иш сапарыбыз менен жардамга муктаж болгон 5 жаштагы Жумагүл карындашыбызды зыярат кылганы келип отурабыз. Жумагүл карындашыбыз азыркы убакта 5 жашта, төрөлгөндө эле порок сердца болуп төрөлгөн экен. И бир эле порок сердца болбостон бул карындашыбызга Аллах Таала ушундай сыноо берген экен. Бөйрөгү да бирөө экен. Анан таңдайы дагы тешик болуп төрөлгөн экен да. И азыркы убакта кулагы дагы бара-бара укпай баратыптыр. Ошого мына биздин колубузда азыр бул жерде клиниканын эмеси турат. Счет фактурасы операция кылуу үчүн 732.850 рубль акча каражаты керектелет экен. Бул сумманын бүгүнкү күндө 500.000ге жакын акча каражат топтолуп калган. Дагы 250.000дей акча каражат ушул карындашыбызды операция кылуу үчүн жетпей турат. Ошон үчүн биз кайрымдуу боорукер мусулман бир туугандарыбызга кайрылабыз. Колуңуздардан келишинче жардам колун сунуп, ушул наристебиздин өмүрүн сактап калууга колуңуздардан келишинче жардам бериңиздер. Бул адам баласы өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааласа, ал чыныгы мусулман деп аталат. Ошон үчүн келиңиздер, өзүбүздүн чыныгы мусулман экенибизди тастыктайлы. Ушул наристебиз ушул айдын 18-inde буйруса операцияга кирет экен. Ушул ар бирибиздин балдарыбыз бар чынында. Ошол балдарыбыздын ордуна ушул наристебизди коюп, ушул наристебизге берилген сыноо, ушул үй бүлөгө берилген сыноо, мына 6 саны аман 12 мүчөсү түгөл бизге да берилди, урматтуу мусулман бир туугандар. Кайдыгер карабайсыздар деген үмүттөбүз. Капчыктуу биздин агаларыбыз, эжелерибиз. Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн ушул жаш наристеге, ушул наристенин жашап кетүүсүнө колунан келгенче жардам колун сунат деген ишеничтебиз. Урматтуу мекендештер, бүгүн ушул Мекенчил жаштар канаты кайрымдуулук уюмунун атынан келип отурабыз.